11:38. Так, 44 минутта келдик. 573 сомго. Тариф комфорт. Бүгүн 8 январь, четверг күнгө. Январдын 1-айы. Барыңыздар ассаламу алейкум. Жалпы жамаат таксиде ишип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар, барыңыздар кутмандык шуак күнүңүздөр менен. Бүгүнкү видеонун спонсору адаттагыдай эле Эксперт парк. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштейм деген болсо, сиздер үчүн жакшы комиссиялары жана түрлүү комиссиялар күтүп турат. Бул кандай комиссиялар деген болсоңор, ар бир заказдан 2%тен же ар бир заказдан 4 сомдон же болбосо күнүнө биринчи заказдан 50 сом алат. Ошол менен дальше силер бир сутка иштеп жүрө бересиңер. Жана Эксперт паркта Яндекске кошулуунун бардык түрлөрү бар. Экономдон баштап бизнеске чейин, курьерден баштап доставкага чейин, экспресстен баштап эмеге чейин, грузовойго чейин бүт баарына кошулуп, силерди ушул Эксперт паркка кошулуп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берген. Жана реферальная ссылка дегенси бар. Аны менен силер Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда, Мароккода даже иштесеңиздер болот. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштеген болсо, силердин атыңан келген адамдардын ар бир заказдан төлөнгөн комиссиясын силерге процентин чыгарып берет деген дагы бир дополнительный киреше, кошумча киреше болот. А мен болсо азыр мой райондо, Жан райондагы бисмилла жумушту улантайын. Бүгүн как раз таки Көлбаева 6 дегенге барамын азыр бир паркка. Ошол паркка барып, алталыкта кандай условия бар экен, эмне экенин полный айтып силерге дагы маалымат берип кетем. Анда эмесе улантайлы. Так, 155 сомго келдик. Оплата картой. Комфорт плюс болчу тарифтин аты. Тарифтин аты дедим го. Тариф Комфорт плюс болчу. Так. Комфорт менен берет. Бета Стористен алып Ильменская улицага барат экенбиз. Кеттик. Ой, саат 1 болду. Так, 223 сом келди 21 мүнөттө. Так, сумга жактан барабыз, сумга барыш керек болот. Эмегечи? Неле? Та-да-дам, парковкасына тартыш керек болот. Комментарийге что-то аябай жаман сөздөрдү эле жазып салды го. Ой. Барбай турат окшойт, жөн эле энче иштеп турат окшойсуз. Жанагы бир жерге аябай барыш керек болот дегенден кийин мындай эме болуп калды, мындай ниет туруп койсоң ошол нерсе болот деп коет го, билесиңерби ошо? Ишенесиңерби ошол нерсеге? Жана ошентип пайдаланып коюп, кайра 25 мүнөткен коеюн, заказ менен барайынчы деп туруп. Кайра мой районду включать этсем, сумга берип коет заказычы. Биякта кичине проколгон үчүн тегилер тактан жана БШКдан түшүп кетти. Мен эми типа аягына чейин жеткизип коеюн деген максатта. Азыр силерге көрсөтүп коеюн. Комфорт заказ болчу, мына 31 мүнөт болуптур уже. 304 сом. Короче, мен бияка барышым керек да суммага. Булар бияктан түшүп калды да. Сейчас барып суммага кирип, тартып парковканы дальше чыгабыз линияга. Кече күнү сумдун парковкасына парков кылган болчумун да машинанычы. Анан кийин -3-тө же 4-этажында лифттин сол тарабында бурчекте жанагындай линия бар го. Мындай болуп. Ошонун эң аягында бир место бар экен. Ошо койгон. Ошо койгондон кийин получается бул жагында уже жана ограничение да. Бияка угол уже место жок. Ошол жерге место коюп кирип кеткен мен 2 сааттардан кийин чыгып келсем, бир Lexus, короче, машина саната, мисалы үчүн мен мантип койгом да, бияк уже стена. Мондай эле тыгып коюптур да. Мынча калган. Эмесинечи, капот тийгенде эшикти ачып туруп, мантип киресиң да, короче, мен кыйналып кирдим да, менден арыгыраак адам болгондо кыйналбай кирет болчу. Мантип кирип машинаны жүргүзүп кыйналдым, аябай кыйналдым да. Себеп дегенде ал получается койгондо анын көтү машинанын артында турат да. Артта турганда бул жактан бурулуп келген машина могундай өтүш керек да, миллиметр өтүш керек. Ал жактан бир джип менен бир аял келип эле, ага короче мындай өткөрдүм эфте. Өткөрүп анан өзүм зорго чыктым. Өзүм зорго чыгып атканда тип кетейин деди да машинагачы. Бияктан бурсам биягына тип кетет, бияктан бурса биягына тип кетет, кары ылдый аркы. Короче кыйналдым.
Анан вопрос да, эмне үчүн адам торговый центрдин парковкасына машинаны коюп атканда кыйналыш керек? Ошентип видео тартып киргизип койсом, жаңагындай комментарий болуп, наркы берки болуп, анан кийин сасыксың, сен короче ушундайсың деп жазгандар дагы бар. Арасында эми мык менен эмел салбай элең дегендер дагы бар. Эми короче эме да. Анан бүгүн бүгүн получается жанагы машинанын ээси жазыптыр да магачы Инстаграмда жазып, видеону удалып салчы деп жазып турган. Не себептен удалып наркы берки деп, анан кийин короче, ладно, короче, типа сага сүйлөгөнү толук чогуу экен деп койдум магачы. Мен айттым да, типа эгерде мен неправ болгон болсом, мен сумга барып сурап, неправ болгон болсом мен сенден кечирим сурап видео киргизип коем, мага кыйын эмес дедим. Мен сенин видеону уже публично мен публикация кылдым, ушу публично мен сенден кечирим сурап коем, эгерде косяк меники болгон болсо деп айтсам, анда сага короче сүйлөгөнү толук чогуу экен, кааласаң барып билип ал деп койду. Мен жана бардым, өзүңөр көргөндөй эле. Сумга барып түшүп, короче эме кылып барып тартып, бүт баарын көрсөтүчү, мына ушундай. Аны Инстаграмга киргизем. Бирок мен азыр бул жака скриншот коюп коеюн, эмне жөнүндө сөз болуп атканын маанисин түшүнүп коюлга депчи. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что мен барып текшердим, мен өзүм үчүн правмын. Но комментарий жазган жанагындай адамдарга түшүнбөймүн да. Иштекен билип билбей эле сен экинчи линия коюлгансың, сен бул жакта бир машина генен батат болчу, наркы берки деп анан достору жазган да, потому что мага өзү эгас жазгандан кийин бир 5 минут, 10 минут комментарий жазган да, жанагы назад, 5 минут назад, 5 минут назад дегендерчи. Ошол жерде комментарий жазып аткандар, сен могундайсың, сен тигиндейсиң, сен андайсың, сен бундайсың, сен тигиндейсиң деп, зачем дейм да, мындай. По факту болот атпайбы? Мен по факту билем да, то что ал жака болбойт койгону, кандай болгон кезде делечи, нормальный адам билет да. Ошого аябай жиним келип, барып ошону тарткан жерим сумгачы, эмнеге барып тарттың, эмнеге барды деген вопрос эле болуп калса керек да, ошого барып тарттым. Мен бияка киргизип коем отрывокче, видеонун эмесин киргизип туруп, сүрөтүн. Эгерде көрөм десеңер, Инстаграм кирип көрсөңөр, Тынч влог деген Инстаграм баракчам бар, ошага кирип көрсөңөр, ошакта азыр как раз таки ошол история кичине мындай эме болуп атат. Актив болуп атат. Ошого кирип көрсөңөр болот. А так в целом, туугандар, Яндекс таксиде азырынча жумуш слабыйраак, өзүңүздөр билесиздер, лицензияны кылыш керек. Анын үстүнө аренда дегендер дагы бар экен. Ошо арендодателдер кичине арзандатып койсо жакшы болуп болчу негизи, бир чети. А так анын бардыгы өзү көрөт го дейм. Так, ладно, мен жумушту антагыз бияка как раз паркка келдим, ошо паркка кирип сүйлөшүп чыгайын. Бирок ал парктын темасын отдельно тартышым керек. Бул видеого паркты кошо албайм, себеп дегенде жанагы эксперт парктын эмеси бар да. Азыр кирип чыгайын, анан кайра домой коюп туруп, эме кылабыз, тартабыз. Так, 171 сомго келдик. Домой койгон болчум. Пока заказ жок, күтүп отурамын. Инфекционныйга келдик. Эжем менен балдызым менен баласы келди, жатасыңар деп койтур эле. Өзүм машинаны айдап кетейин деп, могу Байкени алып келдим. Байке өзү таксист экен, көрсө. Биздин коллега экен. Анан неме дейт? Мен өзүм К5 бар, 2014 дейт. Коробкасы келип калган, ошого азыр алмаштырып 75 миң кетти дейт го. Коробкасына. К5 экен, 2014 жылкы да, ошо кузов кандай болуп калды, ошону вообще элестете койдум да. Ошентет. Анан деп таласка кетип атканда ушундай болду дейт. Наркы берки сүйлөшүп келдик. Ошондой болуп жатат. Пока что заказ жок. Заказ пока что жок. Күтүп отурайлычы, кыйла эле. Не болот экен заказ? Береби экен, бербейби экен дегендей. Могу жерге турайлы, заказ берип калаттыр так. Так, 16.58 дейт. 191 сом келдик, 10 мүнөттө. Тариф комфорт болчу. Так, чё там. Короче, ой, дейт го. Так, Кулиева, экономикамен плюс 20 миң берди, да? Так, ошондо не кылсам болот мен? Обратно кетишим керек экен, биякта айланбай. Кеттик. Биякта пробка болбойт эле, ичиле что-то пробка болду, шашып кетти жеке. Так, 329 сом болду. 33 мүнөттө. Жетишүүскө али көп бар эле да. Так, мен аркага кетет экен, аркага туруп турат экен, мен кеттик анда. Заказ жок го что-то.
берки домой койгон түгөндү, заказ болгон жок. Анан кийин жана партнер нефть жака туруп күттүм, жаңы домой коюпчу. 2 домой болот го, жаңы эме болгондон кийин Арбир парктанчы. Ошо экинчи паркка кошулуп эмени жаңырсам жок что-то. Вообще берген жок. Убакыт деле кыйла өтүп кетти атак. А так получается бүгүн деле ошондой эле аренда жапканга шүгүр деп иштей турган убакыттардын уландысы болуп атат. Эми буюрса 12-синен баштап кичине мындай рабочий эме пайда болуп, атмосфера пайда болуп, кичине адамдар дагы иштеп баштап калса керек. Ошондо кичине движение башталат го дейм. Ага чейин пока что тишина. Бирок элдер айтып атат, что февральда деле ушундай болот депчи. Январь, февраль ушундай болот деп. Но мен оюм пока что ошо 12-синен баштаганда кичине кыймыл аракет башталат деген ойлор болуп атат, лично менин оюмда. А так мен пока ушинтип хотя бы аренданы жаап турсак деле шүгүр деп турат экенбиз, ооба, тура эле. Январь ушундай экен. Москвада бирок январь наоборот жакшы болчу да, мен жакшы эле иштеп жүргөм да. Кыргызстанда наоборот экен бир аз. Январь жумуш жок экен. Ошого азыр, короче, аренданы жаптым. Берки паркка общение кылып келдим. Буюрса жакшы жаңылыктар менен бөлүшөм понедельниктен баштап. А так азыр все, уже үй жака келип калдым, почти что заказ жок. Азыр мына видеону монтаждап туруп, тарс жанагы сумда болгон окуя менен бөлүшүп, ошондон кичине оюңар жазып кеткилечи, мындай өзү болбой койгон деп сүрөттү коюп койдум, көрдүңөр. Ошол сүрөт менен мындай бир оценка бергилечи. Все, анда ийгилик. Көрүп жаткандар, көрүп аткандар, лайк бассаңар басып койгула, по-братски, чисто от души. Комментарий жазып койгула кичине, ошол эме боюнча оюңарды айтып дегендей.